Амансыздарбы? 5-каналда учурда теле берүүсү ан менен Уларбек Жоргомов алып барам. Эгемендүүлүк жылдарынан бери сот адилеттигине жетүү боюнча бийликтин да, элдин да асыл мүдөлөрү ишке ашылык. Кыргызстанда сот бийлигин реформалоо боюнча конкреттүү аракеттердин башталышы 2010 жылдан кийинки учурга туура келди. Акыркы 10 жылдагы саясий чоң окуялар, Батукаевдин түрмөдөн бошотулушу, Текебаев, Ташиев, Жапаров, Келдибеков сындуу ондогон саясатчылардын башына кара булуттун айланышына да соттордун салымы чоң болду. Бул окуялар сот реформасы менен удаа жүрүп, көпчүлүк аны бийликтин таасирине байлаган. Ал эми 2020 жылдын 1-айы аягына чыкпай жатып, жогорку соттун алдындагы тартип комиссиясы 2 судьяны кызматтан алуу боюнча президентке сунуш берди. Бүгүн жогорку соттун төрайымы калк арасында судьяларга болгон сый-урмат кадыр баркчы болгонун айтып, агынан жарылды. Биз бүгүн создуккан сот реформасы жакында болгон судьялардын чырына байланышкан теманы талкуулайбыз. Бизде конокто жогорку соттун өкүлү Расия Эралиева, саламатсызбы? Ошондой эле Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова бизде экинчи студияда отурат. Клара айым, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев. Кайрат мырза, студияга кош келдиңиз. Ошондой эле мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек акын мырза. Саламатсызбы? Мен биринчи эле суроону ушул Расия айымга берейин деп турам. Ушул бүгүн ушул төрайымдын сөзүнүн төркүнүн айтып берсеңиз. Эми төрайымдын сөзүнүн төркүнүн айтсак, өзүңүздөр көргөндөй 1-январдан баштап жанагындай 2 судьянын үстүнөн дисциплинардык иш козголуп, ал экөө тең каралды. Коллегия, дисколлегияда каралып, бирөөнү жөнүндө указ чыкты 17 январда. Президент указга кол койду иштен бошотуу жөнүндө. Экинчи судья боюнча жана кынтыксыз жүрүм турумун жөнүндөгү судьялардын ар намыс кодексин сактабагандыгына байланыштуу, ал боюнча дагы ходатайство кетип, дисколлегия алардын чечими чыкты, бирок окончательный чечим кабыл алына элек ал боюнча. Эми ошолордун баары тең эле бизге өз кедергисин келтирип атат да, судьялардын аброюна шек келип жатат, элдердин ишеничи азайып жатат дегенде, ошол боюнча төрайым агынан жарылганы рас да. Рахмат. Буга чейин Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбековду айрым прокуратура, сот кызматкерлери ушу коррупционерлердин жазадан кутулуп кетишине шарт түзүп берип жатат деп айткан болчу. Бүгүн ушул жогорку соттун судьясындагы сөзүн биз азыр видео тасмадан көрүп туруп, анан талкууну баштасак. Өзү аласыңар. Генерал прокурор, сот менен аласыңар. Ошон чара берип албай атасыңар. Бербей атасыңар. Менчиңер болсо үйүңөрдө калганда алгыла. Бул мамлекеттик кызмат, мамлекеттик иш, эл берген иш. Бул эми бир эле сот системасы эмес. Бул бир эле прокуратура эмес. Мага сөз тийип атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы буну? Мен тапшырып бергенде болуп атпайбы? Астыр отурасыңар, былтыйып алдыңар тең. Чын эле авторитетибиз аябай төмөндөдү. Биз аны дагы мойнубузга алат. Биз мына биздин судьялар дагы ошол авторитетти төмөндөтүп атат. Мен өзүм деле уялам. Мен өзүм судьяларга кезиккенде айтамын. Менин авторитетим бул сиздердин авторитетиңер. Ошондон чогулат менин авторитетим. Мен жалгыз эчтеке кыла албаймын деп мен аларга деле ошентип кайрылам. Рахмат, Турсунбек мырза, ушул жогоруда президент дагы айтты, ушул баягы соттордун айрым чечимдери президентке чейин сөз жеткирип жаткан. Судьялардын жогорку соттун төрайымы айтып жатат, баягы судьялардын кадыр баркы кетип калды деп. Эмне себеп болуп атат ушул убакыт өткөн сайын сот реформасы жана чоң максаттар турат алдыбызда, бирок максатка жетпей атат. Эми кадыр баркы кетет да. Анткени мына президент Сооронбай Шарипович бүт аракетин жумшап, бүткүл мына 2,5 жыл убакытка кетип атат. Ушул коррупцияга каршы күрөштү жарыялады өлкө боюнча. Канчалагандар камалып атат, канча аракетти көрүп атат, бүт Кыргызстан боюнча кыдырып атат, реформа башталып атат. Анан эми ушунун баарын кылып атса, анан Ал Маматовго окшогондорду райондук сот калтырган нерсени шаардык сот кетирип атат. Актап ийип атат, анан бир болбогон штрафты анын деңгээлинде салып туруп, анан айып пул салып чыгарып коюп атат. Эми кайра жогорку сот чечим кабыл алганда уже ал жок, качып кетти Америкага. Эми минте берсе анда, конечно, ойлоп атат да, президент атайын эле ушинтип ойноп атат, баягы реформа менен ойноп атат, бир четинен чыгарып коюп атат.
деп туруп бүт сөздөрдүн баардыгы жаманаттын баары президентке тийип атат. Анан президенттин агынан жарылганы, Гүлбар Өтөрүнүн азыр мына сүйлөгөн сөзүнөн дагы бул киши да таза адам, жогорку соттун төрайымы жөн эле адам сайланбайт. Мына жүрөгүнөн күйүп атат. Президенттин айткан сынына туура мамиле кылып атат. Эми ушу соттордун ичинде мына ойлонбойбу ичинде? Канчага чейин биз соттордун аркасынан бир ушундай бир жаманат сөзгө калып келатабыз. Соттор көз каран эмес болгондон кийин көз каран эмес чечим кабыл алсын. Мына азыр Атамбаевдин убагында, Акаевдин убагында, башкалардын убагында команда берчү. Азыр команда жок. Мына команда берген жок да. Ошо шаардык сотко чыкса болот эле да, ага чыккан жок. Ошондуктан өз билген талканы чалып атат. Эми чалса эле ушундай чыгара берет, акчасын алат да чыгарып ийет. Ошон үчүн президенттин күйгөнү да ушундай чын. Анткени реформа жүрүп атат, бирок соттор аркылуу дагы бир чечим кабыл алыш керек да, туура ушул боюнча. Ошон үчүн мен туура эле түшүнөм. Бул боюнча бир Гүлбар Өтөрүнөн баштап президент айткандан кийин бир чечим чыгарбаса, катуу чара колдонбосо, экөө эмес, бир ондогон судьялар кетириш керек азыр. Бул маселелер боюнча. Клара айым, суроо сизге ушул акыркы 10 жылдагы аракеттер өзүнүн жемишин берип жатат, баштады деп айта алабызбы? Эми судьяларды тартипке тартуу боюнча мына акыркы 3-4 жылда, өзгөчө акыркы 2 жылда мына тартип комиссиясы иштеп баштагандан бери мурунку жылдарга салыштырмалуу көп эле судья жоопкерчиликке тартылып атат да. Бирок ошону менен бирге коомчулуктун элдин сотко болгон ишеними дагы деле мурдагыдай эле төмөн деңгээлде деп айтсак болот да. Эми бул жерде бул көйгөйдү оңдош үчүн кандайдыр бир чечкиндүү, системдүү кадам керек да. Эң негизгиси биз буга чейин дагы айтып келгенбиз, дагы деле айта беребиз, бирок көңүл бурулбай атат. Сотторду тандоо процесси. Сотторду тандоо процессинде талапкерлерге коюлган талаптардын баары маанисиз, бүт. Тандалып аткан судьялардын арасында дагы мисалы көзгө илине турган ушул мыкты судья болот деген адамдар дагы аз да, көп учурдачы. Мен өткөндө барып байкап келдим. Деги ушул мындай сот боло турган бир дагы адамды көргөн жокмун. Демек бул жерде ага чейин кандай болуп даярдалып атат соттор? Мына ушул күнгө чейин реформа деп келип атабыз, бирок бир дагы жолу юридикалык билим берүү жагынан кандайдыр бир жылыш болуп атабыз. Студенттерди кандай даярдап атабыз? Болочоктогу прокурор, сотторду кандай кылып даярдап атабыз? Бул жагынан биз эч кандай көңүл бурган жокпуз да. Ошондуктан азыркы сот системасында мисалы сабатсыз, профессионалдык деңгээли төмөн судьялар аз эмес. Демек, тандоо процессин оңдош керек да. Ошондо гана кандайдыр бир жылыш болушу мүмкүн. Кайрат мырза, суроо сизге, ушундай кырдаалдан кандай чыксак болот? Эми 2012 жылы рекомендация менен аталган концепция кабылган болчу да. Президенттин жарлыгы менен бекитилген болчу. Ошол концепциянын алкагы негизинде нугунда иштеш керек. Мына президенттин аппаратында атай сот реформа жана мыйзамдуулук боюнча ушундай бир отдел бар да. Ошол отдел негизи мотор болуш керек да сот реформанын. Мунун жана формалдуу жана бир жолу же конференция өткөргөнү мындай болбойт да. Биринчиден ошол концепцияны ишке ашырыш керек да. Бул программа бар экен, бирок ал программа концепция мындай дал келбейт. Кичине башкача финансалык ошол эмеге көңүл бурулуп атат көбүрөөк. Чын эле өзүңөр билесиңер, бюджетти 3 эсе көбөйдү да акыркы жылдары. Бирок мен да кошулат элем, мына соттун корпусу дейт, сапаты төмөндөп кетти. Мына Разия Идрисовна, мында жогорку соттун судьясы, канча жыл иштеп, ошондой окшогон таза судьялардын азыраак болуп атат да. Бул сот тандоо кеңешинин жумушунун орусча айтканда брак да. Мына ошонун эмелери, кесепеттери чыгып атат. Экинчиден мен да кошулат элем, дисциплинардык комиссия, жаңы институт 190 судьяларга ар кандай бир чара көрсөтүлүптүр да. Бирок ошону анализдесек 170ке жөн эле жанагы бир эскертүүлөр да.
175 эми биздин соттордун корпусу көп болсо 450 ошо 500ке максимум жакыныраак болот да. Муну анализ этсек чын эле аябай мындай соттандоо системасын башка азыр жаңылап бир башка кандай айтсам концепция менен иштеш керек. Анан коррупция дейт, соттук коррупция. Бул өзгөчө феномен. Соттук коррупциянын өзүнүн жанагы тобокелчиликтери болот, коррупциялык схемалар болот, керек болсо таксалар деле бар. Ошону изилдөө өткөрүш керек. Ошондой эле коррупцияга каршы бир планды түзүш керек. Өзүңөр билесиңер, мына жогорку совбестин ошо алдында жумушчу топ бар. Ал башка мамлекеттик органдарга атайын ошондой бир изилдөө өткөрүп, коррупцияга каршы пландарды каалап атат. Сот системага да керек болот. Анткени эң ушундай бир одоно бузуулар негизи ошо коррупция менен байланыштуу болуп атат да. Аны мына статистиканы карасак көп болсо 10% эле да, 90% ал аякта эч кандай жанагы материалдык кызыкчылык болбосо эч кандай эле коррупция деле жок. Мыйзам негизинде эле чечилет, аякта чатак жок. А вот эгер жана межрайондук сотту мисалы келтирсек, канча бир эмелер бар да. Ошол эле Алмаматовдун иши биз түшүнүп атабыз. Бул судьялар жанагы алтын парашютты кармап алып коркушпайт. Эртең даже эскертүү мейли эскертүү болуп, андан даже жумуштан деле кууса, булардын алтын парашюты бар. Биз түшүнөбүз да, эксперт катары мен айтам, биздин укук коргоо органдардын кандай айтсам бир недоработкасы бар да. Анткени мында карасаң, декларация, биринчиден декларацияларды караш керек жакшылап, анан фактически жашагандарын. Муну укук коргоо органдарды ичинде иштетиш керек, мына коррупция менен. Эми азыр кармалып атканы бул жана поличный менен жана пара менен кармалып атат. Эми биякта далилдер бар болгону менен албетте мындай судьяларды жоопкерчиликке тартыш керек да, жазык кодексте. Рахмат Кайрат мырза. Раиса айым, ушу адеп, ахлак, этика, сабаттуулук, татыктуу кадрларды тандоо маселеси көтөрүлдү. Ушуга көңүл бурулуп атабызбы? Эми бул боюнча мен айтып кетейин, мен азыр кичине катачылык кетип калды. Мен судья эмесмин азыр. Мен судья болуп иштеп, азыр отставкадагы судьям, жогорку соттун отставкадагы судьясымын. 10 жыл болду мен энтип отставкага чыкканыма, бирок ошо жогорку соттун төрайымы 17-жылы чакырып, мен бир бөлүмдү жетектеймин да. Жана соттук практиканы жалпылаштыруу, жана соттук статистиканы анализдөө боюнча. Мен эмне деп айткым келет? Азыр реформа жүрүп жатат, материалдык жактан абдан жабдылып жатат, антип атат, минтип атат деп көп эле чын эле көп жакшылыктар болуп жатат сот тутумуна карата. Бирок бул канча ар бир судьяга 5тен компьютер коюп, жанына 2 помощник коюп койсоң дагы адамдык фактор деген бар. Ал судья өзү таза болуш керек. Өзү таза болуп, билими жетиштүү болуш керек. Ошого гана байланат да бул соттун адилеттүү, чыныгы, мыйзамдуу чечим чыгарышы адамдын өзүнүн, адамдык судьянын адамдык факторуна байланат. Ошол себептен мен ойлойм, жана соттук тутумга судьяларды тандоону жакшыртыш керек. Ошол жанагы өзү кеңештин өзүн караш керек. Ошо кеңешке кимдер келип отурат? Ошону тандаш керек менин оюмча. Ошолорду талдап, ошолордун өзүн тандаш керек. Алар кимдер ошол жерде отургандар? Мисалы жана коомчулуктун представителдери бар. Коомчулуктан эми бир күндө деген сот деген эмне экенин түшүнүгү жок адамдар да отурат да ошол жерде, туурабы? Партиялык система менен келип атат, бу дагы өзүнчө бир ойду жаратат да. Ошол себептен бул жерден абдан орчундуу маселе кадрлык маселеде турат. Илгери айткан да биздин жетекчилердин бирөө, кадры решает все деп. Ошол себептен менин оюмча кадрлык маселени жакшыртыш керек бул жерден. Биринчиден тиги жанагы студенттер азыр Клара Соронкул айтып кеткендей, кадрларды кантип дайындаш керек адегенде? Мектептен кандай окутуш керек? Окуу жайлардан кандай окутуш керек? Андан тышкары жана стажировканы судья болчу кишилер кантип өтүп атат? Анан эле соттук кеңеш судья болчуларды кандай тандап жатат? Ошого чоң көңүл бурулууга жатат деп ойлоймун.
Рахмат. Ошол улап кетейин ушу Россия Идрисовдун айткан нерсени улап кетейин. Илгерки баягы Союз убагында КПСС башкарып турганда ушул юрфакта окуган балдарды, жакшы окугандарды бир 4-5 курстан КПССтин кадр боюнча атайын тандай баштаган. Ленинский стипендианттар окуган, жалаң 5 менен бүткөн балдардын баардыгын кыздарды акырын көз салып, Компартия атайын жогорку сотко алып, жардамчы кылып алып, ошолорду тандаган. Анан сот системасын иштеген боюнча гана иштеткенде только сот системасын иштеткен. Аны ошол тандап 5 жыл иштетип, 10 жыл иштетип, бүт кагаздын барына көндүрүп, дело пресс көндүрүп, анан акырында анан сотко даярдаган да. Азыр болсо эмне болуп атат? Азыр жогорку кеңешке тапшырып койдук. Соттордун жарымын жогорку кеңеш берет. Жарымын президент бекитет. Коомчулуктун өкүлдөрүнө кылып койдук. Анан эмне кылып атат азыр? Соттор азыр прокурорлор сот болуп атат. Иним прокурорлор сот болуп, азыр милициялар сот болуп атат. Уят иш. Жогорку кеңештин депутаттары азыр өзлөрүнүн кээ бир эми бардыгы эмес, араларында кээ бир бар, өзлөрүнүн баягы жакындарын, туугандарын алып келет да, эмесине фракцияга айтат, давай ушуну бир колдоп коелем деп. Анан фракциясы колдойт, жогорку кеңешке чыгарат, анан өтүп кетет. Анын бир адистигине караш керек. Кандай окуп бүттү, эмне кылды, адистиги барбы, сот болуп жарай алабы? Кичине биз карашыбыз керек да. Мына акыры эмне менен бүтүп атат? Биз ага барбайбыз. Жогорку кеңешке раз ишенип бердикпи? Жогорку кеңеш таза судьяларды бизге тандап берсин да, турабы? Президентти подводить этип атат да, турабы? Президент мына көрсөткөн кадрлардын баардыгы жаман эмес көбүнчө, сот боюнча. Ошон үчүн бул системада бизде системность, адистик жетишпейт. Мына ушул жагын биз карашыбыз керек. Болбойт болбосо. Ошон үчүн соттор азыр, соттор мисалы анан мына 50-60 миңге барып калды. Соттордун айлыгы жаман эмес, Кыргызстандын эми өтө бийик эмес. Бирок Кыргызстандын шартын алганда булардын баягы эменси менен отпускной менен жаман эмес акча алат. Эми Кудайга шүгүр деш керек да. Тура ушул боюнча татынака иштеп берсе болот да. Бирок эми анан тигини чыгарып, муну чыгарып, эмне деген жолго түшүп атабыз ал? Адамдын укугу бар да, тура. Эмелерди чыгарып уятабыз, тиги жанагы кылмыш кылгандарды чыгарып уятабыз, чоң акчаларды чыгарып уятабыз. Бул эмне менен келет ал? Жогорку кеңеш аны ошон үчүн жогорку кеңеш бул жерде чоң жоопкерчиликти алыш керек өзүнүн майында. Сотторду тандаган кишилерди караш керек. Тандоо кеңеши дагы туура айтып атат азыр, туура айтып атат мына. Тандоо кеңешине тандай турган адамдар келиш керек. Тандоо кеңешинде да туура эмес адамдар отуруп атат да. Татыксыз адамдар отургандыктан мына ушу келип атат. Ушундай жыйынтыкка ээ болуп атабыз. Ошон үчүн адам укугу бул жерде. Адам укугу соттор туура эмес чечсе канчалык адамдардын тагдыры чечилип атат. Мына азыр Кыргызстан бүт баарыбыз жаман абалга туш келип калдык. Коррупцияга күрөшүп атабыз, кайра ошол коррупционерлерди чыгарып, айып пул талабынан качырып атабыз. Эмне болду? Клара айым, ушул тандоо процессин эксперт катары айтсаңыз кандай кылсак туура болмок? Эми мага чейин дагы айтылып кетти, мен дагы ушул сөздөргө кошулат элем. Өзүңөр деле мындай ойлоп көрсөңөр, ошо сотторду тандоо кеңешинде кимдер бар, кандай адистер отурат? Мисалы жогорку сот судьяларын тандашып атат, сот системасында көп жыл иштеген адамдарга булар баа берип атат. Алардын деңгээли кандай? Тандап аткан адамдар, тандалып аткан адамдардын деңгээли жогору деңгээлинен жогору болуш керек да. Демек бул деген Кыргызстандагы юристтердин эң мыктылары отуруш керек да. Ал жердечи ушу болочокто мына сотторду тандап аткан биздин Россия жебизде эжелер барса, мисалы сотторду тандоо кеңешине жок эмес да, бар да. Ал жерде бар болгону 9 киши. Ошо Кыргызстанда бир 9 мыкты юрист табылбай калды, сотторду тандай турган. Мына азыр көчөдөн сурагалачы, сотторду тандоо кеңешинен жок дегенде бир кишини тааныйсыңарбы деп. Эч ким тааныбайт. А мыйзамда жазылып турат. Аброю жогору, коомчулукта аброю жогору адамдар сот тандоо кеңешине келиш керек депчи. А бул жерге туура айтылып атат, бул жерге сотторду тандоо кеңешине бул баягы саясатташып кеткенде жаңы эле фракциянын башчылары өздөрүнө жакын адамдарды акырын өткөрүп коюп атат. Баягы тизмеден мандат албай калгандар, же болбосо партияга чуркагандар, жалаң ошондой адамдар отурат да. Ошондуктан эң негизги маселе мына биз айтып атабыз, тартип комиссиясы баланча сотту жоопкерчиликке тартыптыр, 100дөн ашык сотту жоопкерчиликке тартыптыр, 10дон ашык судья кызматтан кетиптир депчи. Бул абдан терс, абдан жаман көрүнүш. Сот системасы андай укук бузуу кыла турган, жазалана турган адамдар келбеш керек. Бир дагы ошондой иш болбош керек. Эми ашып кетсе мүмкүн 5ден ашса болот да, мисал десек да, бир норма дей турган болсок. Анан кийин 100дөн 200гө жакын сот 1 жылда жазаланып атса, 10дон ашык сот кызматынан кетип атса, кылмыш жасаган үчүн. Элестетсеңер, кандай адамдар келип атат сот системасына? Кимди тандап атабыз биз? Аларды ким тандап атат? Мына эң негизги маселе ушул жерден башталат. Анан буга чейин да мен дайым эле какшап айтып келет, Россия жеде айтып атат.
адамдык фактор деп. Биз канчалык шарт түзүп бербейли сотторго, канчалык кепилдик бербейли мыйзам тарабынан. Эгерде сот адам өзү сот адилеттүүлүгүн жүргүзүүгө жараксыз болсо, бул эч качан сот реформасы алдыга жылбайт. Бул адам судья анын адамдык фактору, анын өзүнүн инсандык сапаттары бул негизги реформаны негизги алдыга жылдырып кете турган маселе да. Кайрат мырза, суроо сизге, сотторду тандоо кеңешинин түзүлүшү ушул соттук реформага бир жардам бере алдыбы негизи? Бұл мен айтып кетейін, бұл өзінің тарихы бар. 10 жыл мұрын, 11 жыл мұрын мен деле сунуштагам, Италиян бұл жаңы институт кирилген да, соттандоо кеңешин деп. Италиян мисалсын келтирип, аякта 25% ошол тандоо кеңешин бұл жогорку соттун өкүлдөрү, 25% бұл прокуратуранын өкүлдөрү, 25% бұл адвокаттар, жана 20 жыл мындай тажрыйбалуу авторитетти эмеси бар адвокаттар. Анан 25% белгилүү Италиян юридика факультеттин профессору. Эгер биз ошол принцип менен ошол тандоо кеңешти биз түзсөк, анда азыркы учуру абалга келбейт элек. Азыр Клара Соронкул туура айтат. Бул азыркы учурда жанагы жогорку кеңеште устукандай бөлүнүп, муну киргизип коюш керек, муну киргизип коюш керек, анан бир топ сөздөр деле болгон мурунку эмелерден корамасынан да тандоо кеңешинин. Бул биринчиден. Экинчиден бул дисциплинардык комиссия азыр иштеп калды. Президент мындай катуу көңүл буруп, катуу сөз айткандан кийин азыр 2 чечим чыкты. Бирок ага чейин мына мисалын келтирим, 170 эскертүү. Бул эч кандай бир эффект эмес, жок. Анткени буга өтө гумандуу иштеп атат да. Мен ошондо баа бермекмин да, дисциплинардык комиссия өтө гумандуу иштеп атат. Анан ойлонуп каласыз, а эмнеге гумандуу болуп атат? Ар кандай ойдорду туудурат, туурабы? Анан дагы бир айта кеттиңиз, бюджет каралып атат, акыркы технологиялар, цифровизация, санап санарип технологиялар киргизилип атат. Бирок бул технологияларды мында Казакстанды мисалы келтирсек, алар уже жана дистантно ар кандай сот эмелерди өткөрүп атышат да. Бул албетте кыйынчылыктар бар, бирок уже жаңы 21-кылымда жанагы адамдык факторду минимизация кылып атат да. Мындай мисалдар бар. Азыркы биздин соттор буга мен ойлойм даяр эмес. Рахмат. Райза айым, ушул сиздин пикир кандай? Ушу сотторду тандоо кеңешинин түзүлүшү ушу реформага бир жардам боло алдыбы? Менин оюмча эми жардам болсо, бир кандайдыр бир кичинекей эле немеде жардам болсо болуп жаткандыр. Бирок мен өзүмдүн жекече оюм бул. Менин оюмча жардам болгон деле жок. Мисалы, мен жогорку соттун астында судьяларды окута турган мектеп бар, высшая школа деп. Ошол жерде дагы лекция окуймун да. Ошол жерден эле көрүнүп турат. Сабак учурунда, презентация жасап учурунда ошол жерде окуп аткандардын ичинен кимиси сот болушка татыктуу, кимиси сот болушка татыгы жок дегендер бар да. Көрүнүп эле турат. Эми 100% билбесек дагы, где-то 60-70% көрүнүп эле турат. Кимиси иштей алат, кимиси иштей албайт. Анан кийин иш жүзүнө келгенде эле, тажрыйба жүзүнө карап турсаң, жанагы сот боло албайт деген немелер бар эле, сот болуп отуруп калышат. Анан ошондо таң каласың. Анан да бир таң калыштуу нерсе, мындан 3 жыл мурдабы, 4 жыл мурда болуп кетти. Мен сабак өтүп жатамын ошол мектепте. Анан таанышыш керек болуп калды. Жаңы шайланган судьялар экен, чектелген судьялар. Таанышып атсам эле бир райондун соту туруп атат. Сен кайсы сактансың, баланчадан? Канча болду иштегениңе? 1 ай болду. Экинчи канча болду? 1,5 ай болду. Канча болду? 5 суу. Анан мен сурадым чыдабай, ай деги башкармаңардын опыту барбы? Ал мурдатан иштеген тажрыйбасы бар судьябы десем, турду бирөө. Жок, мына мен жаңы чектелдим депчи. Анан бул жагына да сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Жана судьяларды тандап жатканда, анын кесипкөйлүгүнө, анын билими кандай экен, элдин арасында чындыгын эле аброю барбы же жокпу? Мына судьялар бирин-бири билет, мисалы. Кимдин кандай татыктуубу, татыгы жок судьябы же жөн эле жүргөн судьябы? Ал эл билбесе да судья
судьялар бирин-бири белет. Мурун илгери биздин учурубузда эми убакыт өтүп кетти, илгери десем болот, өткөн кылымда сотторду кандай тандашчу? Анда деген мындай кеңеш деген жок. Сотторду тандаганда жогорку сот менен эле Министерство юстиция бар болчу, Адилет министрлиги. Ошол учурда управление судебных органов деген бар эле. Ошол жерден эле карап көрүп биздин жанагы чыгарган чечим өкүмдөрдүн эле негизинде ар бир судьяларга жанагы иштер топтолчу. Ошонун ичинен карап көрүп эле кимдин чыгарган өкүмү күчүндө калган, кимдин чыгарган өкүмдөрү канча жолу бузулган, кимдин чыгарган өкүмү өзгөргөн, чечимдер өзгөрүлгөн деп ошого карата эле тандап койчу. Азыр болсо андай жок да. Андай деген жок. Жанагындай барат тияка экзамен берет, тестирование берет экен, беседадан өтөт экен. Анан кийин судья болушат экен. Болуп жатышат, азыр болушат экен эмес, болуп жатышат. Ошол себептен мен айта албаймын. Ушундай чоң таасир берди бул сотторду тандоо кеңеш деп мен айта албаймын чындыгында. Рахмат. Турсунбек мырза, ушу мамлекеттик кызмат каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Абылматовдун иши боюнча өткөндө президент сөз кылгандан кийин башкы прокуратура жоопкерчилигин сезип кызматкерин жумуштан алды. Бирок судья азырынча чара көрүлөк. Бүгүн да жогорку кеңештин жыйынында ушул жөнүндө сөз болду. Сиздин пикир кандай? Менимче азыр айтып кетпеди. Бул эми сөзсүз түрдө бир тиешелүү жазасын алыш керек. Анткени президенттин деңгээлинде сөз болгондон кийин бул аябай чоң нерсе. Бирок тилекке каршы ушул прокуратурадагы, жогорку соттун төрайымы дагы ушу президентти ушундай бир эмоциональный сүйлөп тургунга жеткирбей туруп чара колдоруш керек болчу. Буга чейинки Ана мен айтып кетейин дегеним учурдан пайдаланып. Мындан бир канча отурумда катышкан, маекке катышкандар билет, бир канча жыл мурун мурдагы соттор, ошо Райса Идрисовна иштеп аткан поколение да, аябай начар болуп калды, реформа кылалы, бул соттор жарабайт экен, карып калыптыр, артта калыптыр деп атып, анан жаңы алабыз деп бир 70%, 80% алмаштырды соттордун баарын. Жаңы реформа кылабыз деп тандоо кеңешинен тандады, башка кылды. Анан эмне болду? Мурдагы соттор, наоборот, тескерисинче буларга караганда баш мойнунан жогору бийик экен да. Мыналардын баары жаңы келгенден баары чабагыл болот. Эмне реформа болду. Ошо жаңы келген 70% соттор азыр катышкандар айтсынчы, ошо жаңы деңгээли көтөрүлдү. Жок, мурдагылар бийик экен. Баягы мурдагы биз сындап аткан соттун курамы, соттордун курамы Кыргызстан, алар намного бийик экен. Анан эми азыр эмне болду? Эми азыр дагы мына жаңылар келип атат. Азыр мына реформага аракет кылат. Ошон үчүн биз, урматтуу 5-каналдын жамааты, биз азыр президентке укук коргоочулар, коомдук ишмерлер, мындай биз маселе коелу деп атат. Пока соттун реформасын баштамайынча, коррупция боюнча күрөштүн мүмкүн эмес экен да. Мынтип чыгарбаса кандай күрөшөт? Ошон үчүн азыр президентибиз соттордун баардыгын же реформа кылсын, же баардыгы кетсин анда. Кандайдыр жолдорун таап туруп бир тазалаш керек. Булар иштин баарын токтотуп коюп, машина деле жүрбөй калса, мотор иштебей калса, моторун оңдоп туруп анан жүрөт да. Пока кое туралы реформа боюнча мындай коррупция күрөштү. Биринчи сотторду тазалаш керек. Азыр Гүлбар Өтөрмөн айтып, тазалап бир коренной чара сотторго көрбөсө болбойт. Мындай соттор менен реформа кылууга болбойт. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы болуп аткан реформа, соттордун реформа, мындай реформа болбойт. Ошон үчүн мен ойлойм, президент өзү башында туруп, бир башкача катуу чара, радикалдуу чараларды көрбөсө болбойт. Анан мурдагылардын баарын жокко чыгарбай, алып келсин мурдагы татынакай судьялар, эгер жашы өтүп кете элек болсо, карып кете элек болсо, билими барларды алып келсин. Азыркылардын катарында канчалаган күчтүү юристтер жүрөт. Алардын бардыгын караган жок. Анткени алардын тааныштары жок, депутат тааныштары жок, жогорку кеңеште бир эмеси жок, тайкеси же байкеси иштеп аткан жок. Жүрөт көчөдө, юрист болуп атат, адвокат болуп жүрүшөт. Күчтүүлөр бар. Жалаң 5 менен бүткөндөр бар. Алардын баары келе албайт. Тааныш аркылуу келип атат. Биз ушуну токтотпойлубу? Ошондо анан бизде бир кандай эме жүрөт да. Ошон үчүн азыр президентке эгер биз жардам берели десек, соттун реформасын катуу бир радикалдуу чараны көрбөсөк болбойт. Бул боюнча болбойт эми. 170тен ашуун замечания деген эмне деген сөз? Булар эмне ушуларды тарбиялап коюп жүрө беребизби эми? Сотторго эле сын пикир айтып коюп жүрө берсе кандай оңолбойт булар. Буларга катуу чара көрүш керек. Мен ойлойм. Кайрат мырза, суроо сизге. Ушул буга чейин жанагы Айнура Сулайманова деген судья зордуктоо эң баштыкка шек саналып жаткан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Казак деген кайман аты менен таанымал Умар Муратовду үй камагына кое берген. Андан кийин эле жана Жалал Абаддагы Элмира Сулайманова деген мас абалда милицияга түшкөн судья. Бул окуялар ушу баягы коомчулукка аябай резонанс жараткандан кийин анан баягы тартип комиссиясы карай баштады да. Балким ушул коомчулукка жеткирбей туруп алар жазага тартыш керек эле. Кандай карайсыз?
Эми биринчи судьясы масалалда этиканын эмесин нормалык эрежелерин кодекс бар, атай 2016-жылы кабыл алган болчу. Ошол этиканы кодексти окуган жок окшойт деп ойлойм. Этиканы бузду. Албетте жана ГАИнин кызматкерлеринин эмесин протоколуна кайрадан арыз берип, ошол эле сотто каралып, иши кылып, аябай бир топ эмелерге кирип кетти да, бир конфликтке. Биринчи судьясы жана ОПГшник деп коебуз, атайын уюштурган жана эмеле криминалдык топтун немелери, криминалдар, буларда соттор деле коркушу мүмкүн да. Мен деле мына ойлойм да, мен маалымат билбейм кандай болуптур. Пара алыптырбы же криминалдык топтор аны коркутуп, мисалы коркутса, эми биз билебиз да, криминалдын күчү аябай эме. Ошон үчүн бул немеде негизи туура эмес, албетте чечим болду. Бирок муну деле ойлонуш керек болчу да. Бул может башка судьяга бериш керек болчу. Бул ишти, мисалы да. Мен дагы бир эмени айта кетейин дегем, дагы кайталап койсом. Жана соттук коррупциянын кандай жанагы схемалары бар, тобокелчиликтерди, анан жана көп болсо 20-30 мындай резонанстуу иштер болду да. Жана социал тармактарда бир топ ошондой резонанс тапкан массалык маалымат каражаттарда ошолорду анализдеп, ошондой рекомендацияны чыгарып бериш керек. Кантип, кандай бир эмелер, кемчиликтер бар. Мисалы, ошол эле жаңы мактаган кодекстерге. Мурунку президент өтөлө мактангаткан болчу да. Мына мен жаңы там 5-6 кодекс чыгардым эле, ошол эле жумушчу топ иштеп, азыр мына мисалы бүгүн мага эле бир киши жазып коюптур, ЕРПП мактаган, ЕРППны киргизип эле мен уже жанагы сотко чейин өндүрүштүн түшүп калдым. Бул илгерки, мына эксперттер турушат да, илгерки жанагы иш козгоо стадиясын такыр алып салышты. Анан ошондой бир кемчиликтер бар кодекстердечи. Кайрат мырза, ошолорду да кодекстерге кайтып келебиз. Азыр бизде ушул биздин чыгармачылыкта топ сот реформасына окуганда аткарылган иштер боюнча материал даярдаган, ошону көрүп алып, анан ушул сиз айтып жаткан темага кайтабыз. Сот адилеттигинин жоктугу өлкөнүн өнүгүшүнө кедергисин тийгизген негизги жагдайлардын бири. Андыктан артка кылчактабастан сот реформасын соңуна чыгаруу зарыл. Мындай пикирин өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өткөн жылдын соңунда Кыргызстандагы сот системасынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына арналган иш-чарада сүйлөп жатып билдирген. Сот бийлигине ишеним болгондо гана алга жылуу өнүгүү болот. Сот реформасынын ишке ашырылбай артка жылдырып келгени өлкөбүздүн өнүгүшүнө кедерги болгон тоскоолдуктардын бири болду. Ошондуктан эч кылчактабай реформаны аягына чыгаруу керек. Мамлекет бул иште сотторго ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Ошол учурда маселенин көбү соттордун корпусунун ичинде чечиле турганын, судьялардын өзүнө гана байланыштуу экенин башкалар эме сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Кыргызстанда көз карандысыз сот системасын калыптандырыш үчүн бардык аракеттер көрүлгөн. Бул тармакка бөлүнгөн каражат өткөн жылы 35%га көбөйүп, 2 миллиард сомдон ашкан. Буга карабай сот реформасы тиешелүү деңгээлде ишке ашпай жаткандыгына, жасалып жаткан иштерге канааттанбай тургандыгын президент айткан. Чынында соттук корпуста мындай ички дүйнөсүнөн чыккан аракет, демилге ушу ишти тездетип ишке ашыралы деген аракет мына жакшы болбой жылбай атат да. Кээде дагы эле соттордо жеке адамдык фактор ушул кээде тоскоолдук болуп атат. Бул мыйзамдан, Кудайдан коркуп, баарыңа тегиз айбирди болуп кетти айсын алысмын. Мына ушул адам фактор жоймоюнча биз канча каражат жумшабайлы, канча техника жаңылабайлы, канча алдыңкы технология киргизбейли,
Жердегі соттар өзіңөр әбір менен іштемейінше бұл сот реформасын игілікке бұл жетішпейді. Ушуну абдан еске алсаңар. Сот реформасынын алкагында 2019 жылы 5 жаңы кодекс, 2 мыйзам күчүнө кирген. Сот адилеттигинин жогорку мектебинде судьялардын билимин жогорулатуу үчүн атайын окуулар уюштурулган. Ал эми соттордун ачык айкындуулугуна өзгөчө көңүл бурулууда. Пилоттук проекттер иштеп атат. Жазык иштерди, граждандык иштерди тиги электрондук түрдө кайсы сот каралыш керек, ошо бөлүнөт. Андан тышкары сот KG сайтына бүт соттук актылар чыгарылат, кабыл алынган. Ошо тиги биздин коом соттор кандай актыларды кабыл алып атат, ошо сайтка кирип окуса болот. Ал эми сот системасын санариптештирүүнүн алкагында аудио-видео жазуулар, онлайн алып көрсөтүү, видео байкоо тутуму ишке киргизилген. Бул технологиялар Бишкек шаарында жана Чүй областынын аймагында орнотулган. Жабдуулар мындан ары аймактардагы бардык сот залдарына коюлат. Мында соттордун жана күбөлөрдүн коопсуздугу дагы каралган. Азыркы учурда кагаз жүзүндө протокол түзүлгөндө кайсы бир сөздөрү кирбей калды, айтылгандар доматтар түшпөй калды, сот тарабынан бул деген эске алынбай калды деген сөздөрдөн айрылат да, болбойт. Ошондуктан ошондо тараптардын нааразы жагында жоюлат. Менин айткан сөздөрүм жазылбай калды, угулбай калды, түшпөй калды депчи протоколго. Эми деген бул жагынан бул да көрсөтүлүп турат. Ошондой эле бул видеодо деген кандай сот алып жатат. Бул жагынан да соттор дагы тартылып жатпайбы? Ошон үчүн алар да жагынан да алар кандай апарат? Тийиштүү да апаратабы? Этика, процессуалдык мамилелерди бузган жокпу да? Бул деген бүт жагынан дисциплинар штат. Соттор гана эмес, ошондой эле тараптар да. Соңку 1 жылдан бери сот реформасын ишке ашырууга болгон аракеттер көрүлүүдө. Бирок бул жетиштүү эмес экендигин, жыйынтыгын жарандар сезбей жаткандыгын серепчилер айтышат. Буга башкы тоскоолдук мыйзамдардын чийкилиги жана кадр маселеси болууда. Укук коргоо органдарынын иштегендер, мисалы үчүн прокуратурада иштеген адамдарды тандоо начар болуп атат. Бул биз көрүшүбүз керек. Анткени аяка биз баягы көпчүлүк убакта алардын кесипкөй жагын карабастан, алардын баягы моралдык, кесиптик деңгээлине биз көңүл бурбастан башка критерий, башка көрүнүштөр менен биз тандап атабыз да. Ошон үчүн ошондой бир жетишпеген жактар болот да. Ошон үчүн биз бул маселени комплекстүү карашыбыз керек. Мыйзамды да карашыбыз керек. Ошону ишке ашырууну, колдонууну, анан кадрлары кандай, ошолордун бүт баарысын карашыбыз керек. Эми токотор жерден айтсак, буга ким жооп бериш керек? Буга мамлекеттик бийликтин органдары жооп бериш керек. 2012 жылдан бери сот реформасынын алкагында 17 кодекс жана бир катар мыйзамдар өзгөргөн. Сот реформасын толук ишке ашырууга 2022 жылга чейин 17 миллиард сом керектелери буга чейин белгилүү болгон. Бул каражат республикалык бюджеттен жана эл аралык донорлордон алынат. Каныкей Бозгонова, Талас Аманбеков, 5 канал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5 каналда учурда теле берүүсүн көрүп жатасыздар. Биз Создукан сот реформасы деген теманы тегерегинде сөз кылып жатабыз. 2019 жылдагы ушул тартип комиссиясынын статистикасында көрсөтүлгөндөй, 2019 жылы судьяларга каршы 863 арыз түшкөн. Тартип комиссиясы анын 456-сын артка кайтарган. 167 арыз боюнча сотторго тартип жасасы берүүдөн баш тартылган. 32 судьяга алдын ала эскертүү, 11-ине эскертүү берилген. 5 судьяга сөгүс жарыяланып, 2 судьяны мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу, ал эми 3 сотту кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берилген. Сотторго каршы дагы 135 арыз учурда кароодо экен. Турсунбек мырза, ушул көрсөткүч сизди мындай ойлондурабы? Эми ойлондурат. Бул өтө, эгерде жана айтып кеткенде, эгерде соттор татыктуу түрдө тандалса, мындай маселенин бар болмок эмес да. О именно татыктуу тандалбагандыгы үчүн жана айтып кеткенде бир 5-6 судья эскертсе, анда туура түшүнсөк болот. Эми баягы. Анан бирок ушунчанын баардыгы эскертет. Анда ушул судьяларды ушинтип эле наказание кылып жүрөлү, эскертип коюп жүрө берели. Анда иш жүрбөйт анда бизде. Анан да бир кичинекей эме эскертүү да, реплика. Бизде азыр айтылып кетти талкуубузда. Ушул кээ бир соттор ушул мындай коркуп койду, криминал болуп атат окшойт, анан башка сотко алмаштырыш керек деген сөз болуш керек эмес да. Мына Советтер Союзу убагында башка убакта соттор эч кимден коркпош керек, криминал болобу, киши өлтүргүч болобу, убийц болобу, соттор только мыйзам негизинде чечим чыгарыш керек.
Биз ал соттордун аны корккондугун карап отурсак анда кандай болот анда? Ошон үчүн соттор только мыйзамный чечим чыгарсын. Кандай чечим чыгарат? Только криминалына карабасын, жөн адамына карабасын, чечим чыгарыш керек да. Биз аны айтпашыбыз керек. Талкуубузга аны кошкон өзү да мени жөн көрбөйм да, мен ойлойм да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул статистика, сиз айтып кеткен статистика, бул жакшы эмес. Аябай начар да. Туура айтып атат талкуудагылар. Клара айым, суроо сизге жанагы ушул көрсөткүчтөр ушул бир сотторду бир сестендиреби? Эми бул жерде туура түшүнүш керек да, жанагы эскертүү берилип атат деп атпайсыңар, бал эскертүү мисалы 3 айдан кийин эскерет дагы, аны алып коет эскертүүнүчү. Анан биз 2 жыл мурун ушул нерсенин баарын анализдеп бир жазып чыктык элек. Бул жерде мисалы көп учурда эскертүү бир эле судьяга эскертүүсү эскерилек деле экинчи эскертүү берип атат да. Мыйзамда да көрсөтүлбөй калыптыр. Эгерде эскертүү алып, эскертүүсү эскериликте дагы бир мыйзам бузуу кылып атса, демек жазасы күчөш керек да. Анда эскертүүдөн баягы орчундураак жаза бериш керек да. Анан бир эле судьяга бир 3-4 айдын ичинде эле бир 2 эмес, 3-төн 4төн эскертүү берилген жерлер бар да. Ошон үчүн сотторду жоопкерчиликке тартуу практикасында дагы кандайдыр бир бирдиктүү бир практика жок болуп атат. Жана дагы айтып кеттиңер, жана Сулайманова Ош шаардык сотунда эле немени уюшулган кылмыш группасынын мүчөсүн кое берип жиберген депчи. Ошондой эле иш боюнча, ошол эле Ош шаардык соту боюнча, ал судьянын фамилиясын атабай эле коеюн, азыркы күндө да иштеп атат. Ал ошентип шылуундук кылып жүздөгөн адамдын акчасын алып алдап кеткен адамды түшкө чейин камакка алынсын деп бөгөт чарасын коюп атат дагы, түштөн кийин кайра бошотуп жиберип атат да. Көрдүңөрбү? Аны тартип комиссиясы, бул тартип комиссиясына түшкөн материал. Биз ошону изилдеп карап көрүп атабыз да. Аны тартип комиссиясы болсо, тартип комиссиясынын төрайымы ошол жерде айтып атат. Сиз өзүңүзгө өзүңүз жогорку инстанциясыз, эмне үчүн өзүңүздүн чечимиңизди өзүңүз кайра жокко чыгарып атасыз депчи. Бирок ошону менен ал кишиге эскертүү берип коюп атат. Ал киши дагы иштеп жүрөт сот системасында. Демек, бул жерде Сулаймановага ошондой эле иш боюнча Сулайманова кызматынан кетип атат, ал кишиге эскертүү берилип атат. Эмне үчүн андай болуп атат? Мүмкүн тартип комиссиясында дагы ошондой бир коррупциялык элементтер бардыр. Ал жагын дагы ойлонуштуруп көрүш керек. Анткени эмиштер көп. Тартип комиссиясында ошентип тыйын тыпыр алып, сотторго жеңил-желпи жаза берип койгон адамдар бар деген сөздөр бар. Эми биз юрист болгондон кийин, ага далилибиз жок болгондон кийин, аны мен баягы имиш катары айтып атам да, ушундай сөздөр бар депчи. Разия айым, суроо сизге ушул эле суроо. Ушул баягы берилген эскертүүлөр, сөгүш бул судьяларды бир чочулатабы? Мен айтат элем, бул сөгүш менен же болбосо эскертүүлөр менен судьяларды чочутуп коет дегенден мен алысмын. Анткени бул жерден өзү эле уят, ошо эскертүү алыштын өзү уят да. Сот тутумунда эскертүү алган судья иштебеш керек дегеле. Эми эмне себептен эскертүү берилет? Ишке кечигип келип калса эскертүү берип койсо иштей берсе болот. А корпустан ошо соттук заседаниянын протоколун туура эмес түзүлсө, ага эмне үчүн эскертүү бериш керек? Анткени соттук заседаниянын протоколу ошо өкүмдүн же болбосо кабыл алынган чечимдин күзгүсү болот. Ошол экени бурмалап жазып атса, ага эмне үчүн эскертүү бериш керек? Андай судьяны кетириш керек иштеп аткан ишинен. Мен ойлойм, бул деген андан чочубай эле иштеп атышса керек. Жанагы азыркы айтып өткөндөй 3төн 4төн эскертүүнү алып алып иштеп аткандар толтура эле болуш керек. Мен анализдеп көргөн эмесмин чындыгында дисколлегиянын тиги кабыл алып аткан чечимдерин. Анан ал андай болот, анан бул коркуп калат экен судьялар дегенде мен алысмын. Вообще сот системасына коркок адамдар иштебеш керек, иштебейт дагы. Рахмат. Кайрат мырза, сиз жогоруда жана 5 кодекс, 2 мыйзам 2019-жылы кабыл алынган мыйзамдар боюнча сөз козгодуңуз эле. Убагында 13 миллион евро жумшалганын маалымат каражаттары да жазган. Соттук реформага жардам тийдиби ошол мыйзамдар? Бұл мен білгендей бұл грант катары келгенде Европа биримдиктин ошо тарабынан 13 миллион, анын ичинде мен билгендей андан көпчүлүгү жанагы Европадан, Казакстан, Украинадан келген эксперттерге төлөнгөн болчу. Башкалары бияктан эле жана кофе брейк, жана конференция, ар кандай жаңылыш эмелерге
ошон тарап кеткен да. Эми мен дайыма сурайм да, эми могу жазык процесс кодекс мисалы да келтирсек, бул адамдын ошо адамдын турмушуна, жашоосуна өтө мындай катуу таасир кылат да. Ошон үчүн бул кодекстерди эгер реформа кылсак, мына өтө кылдат менен кылыш керек да. Бул биринчиден. Эми кайсы мамлекетти үлгү алдыңар деп сурасам, Украина деп айтып атышты да. Эми биз үчүн Украина үлгү болуп калыптыр. Эми жана процесси, судопроизводствосу. Анан бир топ кемчиликтери бар. Бул чийки кодекстер. Бул кабыл алганда биздин урматтуу жогорку кеңештин депутаттары ошондой бир жанагы кеңештин китебине киргенде бир рекорд менен кабыл алган да. Аны окуганы мен билгенде көпчүлүк даже ачпай эле мондай эле кол көтөрүп коюшкан болчу. Өзү шашылыш түрдө чын эле чийки болгон. Ошонун ичиндеги жанагы конституцияда карама каршылыктар бар болчу да. Мен азыр айтып атам, жанагы РПП системаны киргизип атат. Тура бул элик жаңы технологияларды эски кодекстер менен деле 10 жыл мурун киргизсе болмок. А буну киргизип, буну туура эмес, мындай кандай айтсам, бул кандай эксперттер мен түшүнбөй калдым да. Булар жөн эле ар бир адам барып эле арызды жазып, системага киргизип коет. Арысты жана РППга компьютерге киргизип коет. Ошондон кийин автоматически сотко чейин жана өндүрүш башталат экен. Мурунку сөздөр менен иш козголот экен. Эми мындай жасаган эксперттер, окуган депутаттар ушундай бир айбанчылыкты кылганды. Мен мындай сөздөрдү эме ушундай жакыныраак болот да. Муну мен ойлойм туура эмес болду. Мен ошо жанагы сот реформа боюнча бөлүмдүн башчысына атай кирген болчумун 1,5 жыл мурун. Мына азыр мына бир топ коркунучтар бар да. Биринчиден кодекстер чийки, экинчиден укук коргоо органдар жакшы аны билбейт, таанышпан жок жанагы. Экинчиден буга жана финансы материалдык ресурстар минимум 4 миллиард сом биринчи этабында керек экен. Анан башка саясий эмелер, ар кандай эмелер болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен бул кодекстерди 1-2 жылга дагы түртүп киргизели деп ошол чийки эмелерин айтып бергем да. Бирок ал киши президентке кирбей коюп, бүт баары жакшынакай доклад кылып эле 1-январдан мурунку жылдан баштап ишке киришкен болчу, юридикалык күчүнө кирип. Канча бир жанагы билесиңер, жогорку кеңеште эле жанагы түкүрүк боюнча, штраф боюнча талкуу болду да. Анан азыр мына немелерге башка штрафтарга өзгөртүүлөр киргизип атат. Азыр эле жана аталган жазык процесстик кодексине, жазык кодексине кайрадан ошол эле жумушчу топ, жанагы разработчиктердин ошолордон кайрадан жумушчу топту уюштуруп, азыр кайрадан иштеп атышат. Эми 1999-жылы кабыл алган 20 жыл иштеген кодексти аяка 50ден көбүрөөк жана эмелер кошулган болчу да. Эмелер өзгөртүүлөр. Бирок ошо карабастан муну бул кереги жок. Бизде мына Европа биримдигинин каражаты бар экен. Ошонун жумшак жаңы кодекстерди, гумандуу кодекстерди кабыл алалы деп, ошону мен сот реформа сразу аткарып калат деп ошондой докладдар болгон. Өзүңөр билесиңер. Мурунку президент мактанган. Бирок азыр мына көрүп атабыз. Азыр январь болду, февралда жанагы укук коргоо иштеген эмелер натыйжасын алар чыгарат да, ошондо көрөсүңөр толук бойдон жанагы кемчиликтерди. Рахмат Кайратыңызга. Ушул 5 кодекс мыйзам. Эми чын эле гумандуулук принцибине жатталдыкпы? Эми жаткан жактары бар, бирок азыр мына мурдагы жол эрежелери боюнча да башкалар боюнча көп ката кеткендиктен азыр оңдотулуп штрафтар ичип атат, башка кылып атат, баягы баардыгын убакыт көрүп экен.
ошол сыяктуу эле азыр дагы мына айтып кеткендей азыр кайрадан өзгөртүү киргизип оңдош керек. Мени парламент болбосо көп кемчиликтер бар, ачыгын айтыш керек. Мына иш козголгондо эле сразу арыз түшө менен иш козголуп атат. А мурда деген иш козгош үчүн деген материалдын деген деңгээлин караш керек. Анан иш козголчу да туура. Азыр сразу эле автоматик иш козголуп атат. Кандай иш болот, эмне кылат, эмне кылса эле. Анан экинчи эле мен айтайын, жана сиз жакшы суроо бердиңиз, эме боюнча жана залдар оңдолуп атат, аудио, видео тияк бияк. Мындай да илгери мына отурган азыркы талкууга катышып аткандардын баары билет, советтер системада жашаганбыз. Илгери бизде шарт жок болчу. Бир эле кичинекей стульчикте отуруп алып окучубуз, карандашыбыз жок, ручкабыз жок, саясилик менен жазып, келип ошол бүткөн балдар жакшы бүттүктө окуп, институтты бүтүп дегенде жакшы окуп ушундай кылдык да, бүт баардыгы окуучулар. Азыр биздин балдарыбыздын баардыгына сонун шарттарын бар түзүлгөн. Бирок окуу куралдары бүт мектепте бирок начар мурдагыдай эмес. Азыр судьялар деле точно ошондой болуп атат. Канчалык шарт түзгөн менен болбойт. Ошон үчүн азыр ак эткенде так этип судья болгом деген канчалаган бир таза инсандар бар, кыздарыбыз, балдар. Ошолорду кыла албай атпайсызбы? Алар жете албайт. Анткени алар жогорку кеңеште же башкада талкуу эмес, мындай даяр эмеси жок, мындай колдогон адамдар жок. Мына ошондой ак эткенде так этип судья болом дегенде мындай жүрөгүнөн аракет кылып, өмүр бою аракет кылган адамдарды азыр алып келсек, биздин ресурстар аябай күчтүү, ошондой балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Ошондо ошолор иштеп берет. Алар эчтеке карабай иштеп беришет. А биз болсо баягы эмнеге салып атабыз? Баягы эски тааныштыкка салып атабыз. Ошо бул жакшы алып барбайт. Акыры мына президенттин жанагындай возмущениесин алып келет да. Рахмат. Бизде эфир соңуна чыгып жатат. Мен жыйынтоочу сөзгө өтсөм, ушул Клара айым, сиздин ушул бул тармакта тажрыйбаңыз мол. Кандай биз келечекте дагы кандай кадамдарга барышыбыз керек соттук реформаны ийгиликтүү ишке ашырыш үчүн? Эми буга чейинки негизги көйгөйдү айтып кеттик. Бул кадр маселесине өзгөчө мындай мамиле жасаш керек болуп атат. Анан кийин бүгүн мисал катары бир топ иштер да айтылып кетти. Бирок ушул маселе мындай талкууланбай калды да. Менин оюмча сот системасындагы коррупцияга каршы азыркы күндө мамлекетте күрөш жүргөн жок. Биз коррупция менен күрөшүп атабыз, бирок акырында кайра эле ошол иштер сот системасына келип жанагы Алмаматовдун ичиндей болуп бузулуп калып атат да. Ошондуктан эң алгачкы күрөш ушу укук коргоо системасында, өзгөчө сот системасында жүрүш керек. Бул жагынан мамлекет тарабынан эч кандай чечкиндүү кадам болгон жок. Рахмат. Кайрат мырза, сиздин пикир кандай? Мен деле кошулат элем, мен айткам, сот системада коррупцияны изилдеш керек. Баягы схемаларды, коррупциялык схемалар, тобокелчиликтерди ошолорду чыгарып, көп болсо жанагы мен айткандай 20-30 резонанстуу иштерди изилдеп, ушундай конкретный рекомендацияларды президентке сунушташ керек. Анан ошол эле сот тандоо системасын өзгөртүш керек. Башка идея менен аны түзүш керек да. Мисалы келтирген жана Италиянын мисалы да. Анан албетте жана аталган концепцияны аны бүт бар унутуп калышты да. 2012-жылы сонун концепция каалаган болчу. 6 багыты бар болчу да, ошо сот реформанын. Ошонун эле негизинде конкреттүү бир план иш-чараларды түзүп, талкуулап, бекитип, андан кийин мониторинг, контролду өткөзүш керек, көзөмөлдүү. Разия айым, сиздин пикирге убакыт беребиз. Пикирим бул жогору айтып кеткен пикирлерге кошуламын. Эң эле маанилүү нерсе чындыгында эле кесипкөй адамдар келсе сот системасына, сот тутумуна, ошондо соттордун кабыл алган чечимдери негиздүү жана мыйзамдуу болот деп ойлоймун. Кесипкөй жана ак дилинен иштеген судьялар келиш керек. Мына соттордо туура айтат. Бир эле замечание алса, кызматтан кете турган кылыш керек. Туура айтат. Мына ушундай болгондуктан булар ачыгын айтканда эми президент бул тийип деп айтат, мен эми көп деп айтсам болот, кичине оройраак. Совсем эле көп кетишти кээ бир судьялар. Мына криминалдарды чыгарып атат. Миллионерлерди чыгарып атат. Анан айрыкча кыз башы менен кээ бир судьялар мас болуп атат. Элдин баарына көрүнүп, анан иши талашып атат сотко берип. Эми бул жеткен чеги да. Мындан ары уже дальше никуда урушуп жаткандачы. Эми бир чара көрбөсө болбойт. Буларга катуу чара көрүп, всё, анан ошондон баштап соттор эсине келе баштайт. А болбосо биз улана бердик ушул жол. Меники ошол. Ошондой реформаны именно соттон азыр башташ керек. И аягына чейин радикалдуу чараларды көрүп, сотту бирдеме кылыш керек да, болбосо болбойт.
ары өтүш кыйын да. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5 каналда учурда телеберүүсүн түзүүгө көрдүңүздөр. Бизди студияда конокто Жогорку соттун өкүлү Расия Эралиева жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова, юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев жана мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акун болду. Урматтуу коноктор, студияга келип майкур пикириңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.